Так, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Азырда айтканымдай, биз ар дайым ошол стажер болсун, же болбосо биздин студент болсун, биз менен байланышкан, бизге келип сабак алган ар бир адамды кесиптеш деген жакшы ниет менен кесиптеш деп айтабыз. Эми тем более IT тармагында ар кандай жаштагы адамдар окуйт да. Кээде бизден улуу, кээде кичүү, анан улуу экенин же кичүү экенин билбейсиң. Э, Же атынан айта албайсың, же сиздей албайсың, кичине кыжаалатчылык болгондо анан биз ошо кесиптеш деп айтууну аябай туура көрөбүз да. Себеп дегенде э, аябай мындай ыңгайлуу кесиптеш деп айтуу. Анан экинчиден бул жакшы ниет. М, Ошо биз менен кесиптеш болуп, ушул IT тармакта иштеп, программист болуп кетсе экен деген биздин биринчи мындай жакшы ниетибиз ошол да. Ошон үчүн баардыгыңыздарга дагы бир жолу ошо чын жүрөктөн кесиптеш деп айтып атам. Эми урматтуу кесиптештер, өзүм жөнүндө бир аз айтып берейин. Менин аты жөнүм Турат Алыбаев. Эгер мени тааныбагандар болсо, Инстаграмда ошол Турат Алыбай деген жеке баракчам бар. Ютубта каналдарым бар, Телеграмда каналдарым бар дегендей. Анан эми коомчулукта бир эле ошол программист катары эмес, агартуучу катары дагы таанылып келем. Себеп дегенде максатым ошол коомубуз мындай билимдүү коом болсо, билим менен ийгиликке жетсе деп аябай аракет кылам. Анан айрыкча ошол аял кишилердин, кыз кишилердин ITден орун таап, ошол тармакта бир мындай ийгиликке жетсе деген аябай чоң арзуу тилектерим бар да. Анткени баарыңыздар эле билгендей, мындай кыргыз эркектери аялдарын мындай бир жака жумушка жибергиси келбейт да. Себеби билбейм, эми кыргыздын кыздарынын баары аябай сулуу болсо керек, анан көз тиет деп чыгаргыбыз келбейт да. Анан мен өзүм келинчегим дагы биология мугалиминен ушул IT тармагына өткөндөн кийин үйдөн чыгып эч жерге барып иштеген жок да. Ага чейин мектепте иштегенде, бала бакчада иштегенде мен мындай эртерээк келишин каалай берет элем да. Азыр болсо ошол үйдө отуруп, мен деле үйдө отуруп иштеп калдым, ал деле үйдө отуруп иштеп калды. Биз үчүн аябай ыңгайлуу болуп атат да. Анан биз негизи мен өзү мобильный приложение разработка кылган программистмин. Биз негизинен ошол Майкуран деген белгилүү бир мобилдик колдонма бар. Ошону иштеп чыкканбыз. Анан азыркы учурда Куйма кулак деген жакшы мобилдик колдонмону иштеп жатабыз. Анан эми ийгиликсиз болуп калган дагы разработкаларыбыз көп албетте, баардык тармакта болгондой эле. Ийгиликтүү болгон ошол экөөнү айтып атам да. Биз тарабынан ийгиликсиз болуп калгандар бар. М, Биздин кардар тарабынан ийгиликсиз болуп калгандар бар. Мисалы, эки аябай жакшы бир мобилдик колдонмону иштеп чыкканыбыздан кийин биздин клиентибиз, кардарыбыз аны иштетип жакшы алып кете албады да. Ошол жагынан дагы мындай ийгиликсиз болуп калган жактарыбыз бар. Ошондой. Анан эми мен жөнүндө көп айтып отура бербейин. Биздин команда боюнча тааныштырайын. Бизде командада Кудай буйрса Элнура деген ментор эжекебиз болот. Сиздерге сабак өтө турган эжекебиз. Анан Исхак деген жигитибиз бар. Бул экөө, Исхак дагы Элнура бул биздин команданын программисттери жана ошондой эле башка дагы компанияларда разработчик болуп иштешет. Ошол. Анан урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздерге ошол бизде курс кандай өтүлөт? Биз негизи биздики IT компания болгондугу үчүн биз негизи курс окутпайт элек. То есть көп учурдан бери окутпай жүргөнбүз, бирок тиги Инстаграмга жазып коюшуптур көпчүлүктүн суроосу менен деп. Бирок мен аябай ушундай жалган нерселерди көп каалабайм. Мындай аябай деле көпчүлүк курс окуткулачы деп суранган жок. Бирок ошол эми өзүмдүн туугандарым, э, тааныштарыбыз курс окутсаңар жакшы болот эле, анан силерге эле окутат элек деп сураганы үчүн анан мейли дедик, анда аларды окутканча группа ачып, башкаларды да окуталы деп. Анан мен
Өзүм ошол мобильный программа иштеп чыгуучу программист болгон үчүн мобилдик тармакты окутуп жүрөт элек. Бул жолу болсо эми ошол командабыздагы бардык программисттерди пайдаланып, ошол фронтендти, бэкендти, Java'ны дагы, Python'ду дагы, анан Flutter'ди ушул 4 багытты окуталы деп чечип атабыз. Ошондой. Анан Кудай буйрса, сиздер менен эми бул жерге азыр биз ошол фронтендти биринчи баштадык, фронтендке катышабыз дегендерди топтоп атабыз. Анан фронтенд бизде кандай окутулат? Негизи бардык эле тармакта сабактарыбыз мындай 5 күн өтүлөт. Биринчи күн сабак өтүлсө, экинчи күнү ошол өтүлгөн сабактын практикасы болот. Ар бириңиздер кечеги өтүлгөн сабакты кайталап, өз колуңуздар менен жазып чыгасыздар. Кайра үчүнчү күнү дагы сабак өтүлөт, төртүнчү күнү дагы кайталоо болот. Ошондой болуп, мындай практика болот. Анан бешинчи күнү болсо ушул сыяктуу эле жөн эле бир ооз-эки мындай суроо жооп. Мен кирип сурайм: Элнур эже кандай сабак өтүп атат? Түшүнүп атасызбы? Жакшы эжеби экен же жаман эжеби экен деп мындай чын көңүлдөн баарлашабыз да. Анан жакпады десеңер анда отуруп алып ушактай ал ошондой, мага деле жакпайт депчи тамаша кылам. Бирок мындай суроо жооп болуп, сиздердин мындай мотивацияңыздарды көтөрүп, сиздерге жардамдашып, ошол сиздерди мындай жанагы айткандай ошол өзүбүзгө кесиптеш кылып, программист кылып алып чыгуунун аябай аракетин көрөбүз. Анан ушундай болуп мына жумасына 5 күн сабак дедик. Анан азыр ушул 22:00 ушундайлар менен баштай берсек болот. Элдер бошогон учурда каалаган жерде жумушуңузда иштей бериңиз. Же болбосо мисалы эч нерсе иштебесеңиз деле үй бүлөңүзгө тамак ашыңызды берип, бала чаканы жаткырып дегендей, же болбосо эркектер болсо курсагын тойгузуп, мындай муну аябай изилдеп чыктык. Эркектер деле, аялдар деле көбүнчө саат 10дон кийин ушу 12-1ге чейин жөн эле Instagram чукуп жатып убактысын өткөрүп жиберет экен да. Биз мына ошол итак эле мындай экран карап отурган убактыңыздарды пайдалуу өткөрүүгө жана сиздерди бир кесип ээси кылууга аябай далаалат кылып атабыз. Эми азыр мен экранымды бөлүшүп көрсөтөм сиздерге. Кандай кылып окуйбуз? Дароо эле мисалы бир IT компанияда иш кандай жүрсө, сиздерди дагы ошол мындай IT компанияда иштеп аткан сыяктуу атмосферада окутууга аракет кылалы деп атабыз. Бул биздин курстук эмес, башка бир Германиядагы Азамат деген досумдун курсу, бирок ошонун мындай ыкмасы, системасы бул мага аябай жагат. Мисалы, бул жакта мисалы баардык темаларды мындай кылып даярдап беребиз да. Анан өтүлгөн темалардын мындай кыргызча документациясы сиздер үчүн мындай жазылып, кантип коду жазылат ошонун баардыгы берилет. Мисалы мынтип мисалы берилет. Сиздер муну мынтип туруп белгилеп туруп, анан муну копировать деп алып туруп, анан өзүңүздөргө коюп койбой, муну өзүңүздөр мындай кол менен жазып көрүшүңүздөр керек да. Ошентип үйрөтөбүз. Анан IT компанияларда команда болуп иштегенде мындай Jira деген бир тема бар. Бул биздикин деле көрсөтсөм болот Jira боюнча. Jira деген биздеги мисалы разработка кылып аткан командалар деле мындай болуп, мисалы ар бир жасалып аткан проект үчүн мындай өзүнчө бул жактан командаларга проект ачылат. Анан бул жактан адамдар тапшырманы алып, анан ушул жактан иштеп, дароо эле мындай кодду жазып, как будто бир жумушта иштеп аткандай кылып
кодду GitHub'га жүктөйсүздөр. Биринчи эле ошол Jira, Confluence, GitHub деген мындай баш ооруткан темалар бар. Булар мындай алар код жазуу эмес, бирок программисттер билиши керек болгон кандайдыр бир платформалар бар. Мына ошолорду дароо эле биз үйрөтө кетели деп атабыз. Себеби биз кээ бир учурда мисалы курсту бүткөн деле адамдарды же болбосо көптөн бери ушу IT тармагында өз алдынча аракет кылып жүргөн, өзү окуп жүргөн бир кесиптештерибизди карасак, ошол сыяктуу мындай ITнин баягы базовый нерселерин дагы деле биле элек болуп калат да. Анан ошол маселелерди чечип, мындай дароо эле бир жумушка даяр, эртең мисалы окууну бүткөндөн кийин, курсту бүткөндөн кийин бир жерге жумушка кире турган болсоңуз, мындай ооба код жаза алам деп туруп анан GitHub'ты билесиңби, Jira'ны билесиңби десе, жок, аны деле үйрөнүп алам деп мындай такалып калбаш үчүн, ооба биз команда менен иштеп жүргөнбүз, Jira'ны колдонот элек, разработка кылат элек, GitHub'ты билем, Gitpush'ту билем, Gitpool'ду билем деп мындай базовый нерселерди тыкылдап турсаңыздар, уверенность болот экен да. Ошондой, урматтуу кесиптештер. Анан бүгүн мындай жөн эле сөздөрдү кылып отура бербей, мен ойлоп атам, могул суроолорго дагы жооп берем азыр, Азыр мындай кылалы биз. Элнур эжекебиз өзүнүн экранын бөлүшүп, сиздерге мындай бир эме веб разработка, фронтенд деген эмнени жасайт, ошону мындай бир баягы мастер-класс катары кичине көрсөтүп берсин. Андан кийин дагы ошол суроо жооптор болсо, ошолорго жооп берип, мындай кеңири отура берсек болот. Бир 45 минутта, 50 минутта убакыт Элнур эжекеге, Исхак мырзага берсек болот. Мисалы, балким бирөөңүздөр улантып кетесиздер же болбосо экөөңүздөр кандай кылсак болот? Элнур эжеке, сиз өзүңүз көрсөтүп бере бериңиз. Азыр мындай кылбайлы, тааныштырып коелу. Элнур эжеке кыскача өзү тууралуу айтып берсин, анан Исхак агай өзү тууралуу кыскача айтып берсин. Саламатсыздарбы? Менин атым Элнура. Мен фронтенд девелопер, разработчик. Уже IT тармагына киргениме бир уже 3-үчүнчү жылга кетип атат. Ошол биринчи мен дизайн, UX, UI дизайндан баштагам. Андан кийин эле кызыгып ошол HTML, CSS, андан JavaScript, андан кийин React ушуларды азыркыга чейин ушул иштеп келем. Дагы деле бышыктап өтүп барам. Ошол мен өзүмчө кыскача айтып кетсем. Экранмен. Исхак мырза, сиз дагы. Саламатсыздарбы? Менин атым Исхак. Мен өзүм IT тармагында жүргөнүмө 3 жылдын жүзү болуп калды. Биз да башында курстардан окуп, өзүбүз университеттин бүтүрүүчүсүбүз азыркы учурда. Frontend, JavaScript, React, TypeScript боюнча иштеп келебиз. Акыркы учурларда веб тармагында да Node.js, андан сырткары PHP тилинде да жазып жатабыз. Кыскача айтканда ошол эле негизи. Рахмат. Анда биз могул жердеги суроолорго кыскача жооп берип коеюн, анан Элнур эжекеге сөз берели. Так, саламатсызбы Турат агай? Мен 2022 жылдан бери окуйм деп пландап жүргөм. Постоянно сиздин инстаграмды карап, качан курс окутат деп күткөндөрдүн катарындамын дейт. Зумрат, билем, ооба. Ар дайым сурайт элеңиз, анан биз окутпайбыз деп жүрүп, анан ошол окутуп баштадык. Эң негизги мындай немеси, биринчи себеп ошол өзүбүздүн туугандар баламды окутуп бер, кызымды окутуп бер дегендер көбөйүп кетти. Тайэкемдин кызын дагы кошуп окуткан атабыз. Азыр байкемдин уулун окуткан атабыз сиздерге кошуп. Анан мындай бир маселе бар. Эгер ошол мындай сатуу тармагында экен да, эми бул онлайн мындай
маалыматты сатуу да бир мындай оффлайн болсо деле мындай буюмду бир нерсени сатканда дейт, бул товардын мындай жакшы жаман экенин кантип билесиң дейт. Эгер ошону өзүңдүн тууганыңа уялбай сата алсаң, анда ал жакшы эле товар дейт да. Анан биз бул курсту өзүбүздүн туугандарга деле ошол уялбай эле окута алган атабыз. Демек, сиздерге деле мындай уят болбойбуз деп аябай чоң үмүт кылам. Саламатсызбы? Эгер онлайн сабакка түшүнбөй калса түшүндүрүп бересиздер да дейт. Негизи коомчулукта ушул мындай коркуу бар экен. Онлайн сабакка түшүнбөй калсамчы дегенчи. Өзү негизи IT өзү онлайн да. Анан ооба эми мындай түшүнбөй калышыңыз мүмкүн, бул толук мүмкүн. Бирок сабактардын баардыгы запись болот. Бүгүн сабак өтүлсө, эртең кайра ошол сабакты кайталап өзүңүзгө жаздырат. Анан ошол жазып атканда анан түшүнөсүз да депчи. Анан негизи мындай бир ойдон алыс болуш керек, жанагы мындай биз сыйкырчы эмеспиз да. Биринчи эле сабакта азыр могул биринчи сабакта кирип туруп эле сүф дегенде эле баарыңардын көзүңөр ачылып эле укмуш болуп эле программист болуп 100 миңдеп, миллиондоп акча таап кетишиңер мүмкүн эмес да. Атайын ушул боюнча кайра пост жазып, Адилет мырзага дагы, берки менеджерлерибизге да кайра айтып атам. Мындай болбой турган сөздөрдү бербешибиз керек, реалдуу бололу. Азыр мурда мисалы 3 ай окуп 100 миңден айлык таап иште деген рекламаларды көрөт элем. Аябай кыжаалат болуп, нерв болот элем. Эми ал 100 миң эч нерсе эмес экен көрсө. Өткөндө мындай рекламаны көрүп атам. Мындай бир эле тык деп эле басып 10 миң деген доллар тапса болот экенин билет белең дейт да. Кудай ата, мындай жомок жок. Мындай бир кнопканы басып койсоң эле 10 миң деген доллар түшпөйт. Жок, IT андай эмес. Бул кадимкидей мындай мээнет кылган, аракет кылган. Арабызда как раз Мырсалил деген жигитибиз жүрөт. Канчадан бери аракет кылып атат, тытынып атат да. Ошон үчүн мындай түшүнбөй атсаңыз, бул нормалдуу нерсе экенин айткым келип атат. Мындай сөздү узартпай элечи. Бул нормалдуу нерсе. Бирок ошол мындай түшүнбөй атканыңызды сезсеңиз, бул аябай жакшы да. Анан ошону түшүнгөнгө чогуу аракет кылабыз. Компьютер же ноутбук бул сөзсүз керек болот. Эми ансыз болбойт. Бул баягы таксовать этейин дедим эле, машина керекпи деп сурагандай эле маселе болуп калат да. Бул үчүн сөзсүз керек. Так, анда эмесе дагы суроолор болсо жазсаңыздар болот. Так. Өзү ушул сертификат деген маселе бар. Мындай кылалы, суроо жоопторго дагы жооп берем. Ушулар туруп турсун. Так, сиздер болсо анда Элнура айымдын ошол биринчи сабагына көңүл буруңуздар. Бүгүнкү сабакты чисто мындай түшүнбөйсүздөр. Эми могу мурда кичине окугам, мен өз алдымча билем дегендер түшүнүшү мүмкүн. Бирок эч маселе эмес. Баштадык анда. Элнура, Бөлүшөлү экраныңызды бөлүшүп, мага не берип коесузбу уруксат? Болду. ооба, Көрүнүп атат экран? экраныңыз көрүнүп атат. Баштай бериңиз. Бул жакта мен папка ачып койдум уже. Бул жакта Visual Studio Code деген бар. Бул сабактын башында уже өтүлөт, үйрөтүлөт баары. Ошол инструмент менен иштейбиз, код жазганда. Бул жактан мынакей таза ачып алдым бул жакта папка. Таза папка ачып алдым, бул инструмент аркылуу. Бул жерде терминал бар. Терминалдан азыр биз папка, анын ичиндеги файлдарды ачып алабыз. Мисалы бул жакта кийинчерээк Git боюнча өткөндө командалар менен үйрөнөбүз. Мисалы үчүн бул жака биз бүгүнкү Figma'дан ушул эмени макетти жасап көрөбүз бул жакта да. Бул жакта header менюлар бар. Бул жакта hero section бар. Негизги бул страница бет да. Азыр ушуну
Элнура, кайра үнүңүздү чыгара алсаңыз, мен өчүрүп койдум бияктан мишайт өтүп атышканынан. Угулбай калдым да. Эми угулуп атасыз. Бул жактан Visual Code'дон азыр папка түзө алабыз. Команда менен. Булар азыр түшүнүксүз болушу мүмкүн, кийинчерээк сабактын башынан баштап түшүндүрүлүп башталат. Мисалы үчүн азыр мен аталышын өзүм эле коюп алам. Бул жакта макетте биз бул жерде Progress Fruit деген бул жерде Кыргызстандын мындай жемиштери жөнүндө макет экен. Ошон үчүн мен ушундай деп атап коем бул жакка. Бул жака папка ачылып калды. Эми анын ичинде мен HTML бул фронтенд разработкада бизде HTMLдан башталат биринчи эле. Мисалы үчүн HTML бул кандай? Мисалы үчүн бир үйдү куруп баштаганда, мисалы үчүн биринчи биз эмнесин кошо алабыз, баштап алабыз, фундаментин, дубалын, анан үстүн бүт баарын бөлмөлөргө бөлүп жасап алабыз, ошол жагын HTMLде элестетиңиздер. Андан кийин биз краска беребиз, актайбыз, кооздойбуз, ошол жагын CSS десеңиздер. Андан кийин ичиндеги, мисалы үчүн иштете турган, мисалы үчүн ичинде биз колдонобуз, мисалы суу чыгыш керек да, идиш жууйбуз, башка иштетебиз, тамак бышырабыз. Ошол жакта ал жерде кыймыл аракет болот, функция. Ал жери мисалы үчүн JavaScript деп элестетип кетсеңиздер болот. Мисалы жаңы кошулуп аткандар, такыр түшүнбөгөндөр болсо да, бул фронтенд боюнча. Андан кийин азыр ошол мен айткан HTMLди түзүп алабыз. Index деп айтабыз аны. Index HTML. Бир аз эметип турам. Андан кийин биз боёк, биз өң түс бере турган бул style CSS деп коелу. CSS. Андан кийин биз кыймыл аракети берген бул функциялар JavaScript. Script JS деп коем. Ошол папкалар бул мына жерде файлдарды ачып алдым, баарын бирден. Мынакей бул папканын ичинен 3 ачылып калды, мынакей индекс. Андан кийин биз сүрөттөрдү да коебуз да, мисалы бул жакта сүрөттөр да турат, Могул жерде сүрөттөр турат, Могул сүрөттү коюшубуз керек. Ал үчүн биз өзүнчө дагы сүрөткө биз папка ачып алабыз ал жактан. Image деп туруп, мисалы үчүн көбүнчө англис тилинен кол жазып кетебиз. Бул жакта сүрөттөр, image деген бул сүрөттөр. Бул жака кошулуп калды. Бул жака кошуп коебуз, өзүнчө түзүлүп калды. Эми биз макетти карап туруп, бул жакты карап туруп биз HTMLдан баштап алабыз биринчи. Себеби бизге азыр мыналарды түзүп алышыбыз керек да. Мына жазуу лого деп коебуз, лого, анан могу менюлар бүт баарын отдельно кылып алышыбыз керек. Мынакей главная страница болот, бул жерде негизги страница да. Андан компания жөнүндө, продукция жөнүндө, андан кийин бул жакта кызматташуу да, андан кийин контакт. Телефон номери, бул жакта имейл, ошолор боюнча. Андан кийинки биринчи бети бул негизгиси болот, бул жерде дагы Кыргызстан деп номер 1, кургатылган жемиштер деп мындай кичинекей текст болот, андан кийин чоң негизги текст болот. Анан бул жакта дагы атайын жазылган, мисалы, клиент, доставка, рейтинг боюнча. Андан бул жерде ошол товардын сүрөтү туруш керек, бул жакта кнопка. Дагы көбүрөөк билиш үчүн бул кнопканы бассак, кийинки дагы бетке бизди өткөрөт. Азыр бул жактан биз header деп коебуз, бул шапкасы деп коебуз, ошол боюнча баштап кетебиз. Мисалы үчүн азыр бул жерден биз HTMLдин өзүнүн эмеси бар. Бул жерден бассак, кийин бул жерде үйрөнүп кетесиздер. Бул HTMLдин негизги документациясы да. Бул жерден биз документтин ордуна биз мисалы progress деп жазып коебуз, progress fruit деп жазып коебуз бул жака. Бизде себеби жасап жаткан эмебиз ушул кыргыздын фруктулары жөнүндө экен да. Андан кийин биз дагы эмнеден баштап кетебиз? Бул жерде header деп турат, шапкасы. Биз ушуну эми бүт баары ушундай кылып жазып алышыбыз керек да. Бул жерде кызыл, сары, оранжевый цветте турат, буну CSS менен беребиз. Мыналарды өзгөрткөндө.
Монда бөлүп алганда бүт бар CSS. Азыр biz HTML'dan başlay bereli. Жакшы эле болуп атамбы? Мисалы үчүн шапка дегенде бул тег деп бөлүнөт, ар кандайлары бар. Header менен баштай берели. Header'ди алабыз дагы. Бул могул жерде негизги шапкасын түзүп алдык. Андан кийин биз ар бир тегтерге, буларды тег деп айтып коебуз. Тегтерге биз класстарды беребиз. Ат мисалы үчүн кийин биз CSS'те оңой иштеш үчүн биз класстарды беребиз. Мисалы үчүн кайра эле өзүндөй эле кылып header'де турат кылып койсок болот. Андан кийин биз ушул шапканы баштагандан бүт баары биз бүт баарына мындай тегиз болуш үчүн биз контейнерге салып алабыз. Контейнерлер бул англис тилинде container болуп калат. Биз аны div деген бар. Div бул division да, бөлүү дегендей. Ошону менен берип алабыз. Div деп кыскартылат. Бул дагы өтүлөт. Бул дагы өзүнчө тегтер булар дагы. Андан бул жерге биз дагы класс менен класс деп туруп бере алабыз дагы. Өзүндө эле бул контейнер дегенде container деп туруп англисче жазып алабыз. Көбүнчө бул коддор англис тилинде жазылат да. Эми ушинтип алдык, Андан кийин биз эми бул жактан могул жерден биз логону түзүп алышыбыз керек да, логону. Логону түзүш үчүн бул жерде биз дагы add tag деген бар. Ошол менен да түзүп алсак болот. Жазуу менен кылып туруп. Мисалы үчүн дагы түзүп кетебиз. Буга деле биз класс берип койсок болот. Мисалы үчүн ар кандай кылып туруп класс берип койсок болот. Мисалы үчүн бул жерде менюнку болуп атат, navigation деп айтабыз, аны биз nav деп туруп кыскартып туруп, nav logo деп койсок да болот. Nav logo деп туруп бул жерге класс берип алабыз. Андан кийин биз могул текстти көчүрүп келишибиз керек. Могул кээде сүрөт да болот, логонун ордуна. Биз копия кылабыз дагы, копировать этебиз дагы. Бул жака алып келебиз. Бул жака коебуз. Эми бирок могул жерде биз дагы бир span деген тегти колдонушубуз керек. Себеби могул жерде cookies дегенибиз оранжевый цвет да, бул кара цвет болуп турат. Үнүңүз болбой калды окшойт, Элнур ажа. Көп болбой калдыбы? Жок, азыр эле бир 10 секунд, 5 секундтай. Span дегенде бул берип алабыз, цветин башкача кылабыз. Бул жерден азыр бул жактан көрөлү. Мынакей уже пайда болуп калды. Биз ошол мына тегтердин жардамы менен түзгөндө мынакей cookies fruit деген чыгып калды. Бул HTML'дын жардамы менен болуп атат. Эми ошону эле биз эме кылып көрөлү. CSS мындай түшүнүктүү болуш үчүн бүт баарын катарынан кылса болот. Азыр бул жактан CSS'ти улаганда бул жерден улап кетебиз. Мисалы үчүн бул жерде өзүнүн алда link деген тег бар. Link деп туруп түзүп кетебиз. Буга биз азыр өздөрү булар жаттап кийин булар кайра практика алганда эстеп каласыңар. Style sheet деп бул жакта жазып кетебиз дагы. Style sheet. Андан кийин href деген бар. Бул href деген бул ссылка. Ошол азыр биз CSS могул жерде башка папка турат да, style CSS деп ушуну улап алышыбыз керек да. Бул жака чыгып. Аны үчүн мындай болуп туруп точка алып туруп мындай кылсак, backslash кылсак, биз могул жерден карайбыз мынакей. Style CSS келди. Ошону менен эметип алдык. Эми бул жактан бул ушундай алып туруп цветтер берип көрөлү. Азыр стайлга киребиз дагы. Эми бул жакта да өзүнүн аябай эмелери көп. Анын башынан кийин үйрөнөбүз. Угулуп атамбы мен? Болуп атасыз. Болду. Эми бул жакта мен кандай класс бердим азыр? Карайсыз дагы, могул жерден карайсыз. Могул жерде мен nav logo деген берип турмун. Бул жака дагы класс берип койсок болот, мисалы үчүн өзүнчө. Span деп ар биринин өзүнүн атын жазсак да болот. Мисалы A деп деле бул жака CSS'ге жазып койсок болот.
Себеби бул эйден көп жазылат да, спандан да көп жазылышы мүмкүн да. Себеби страница толук болгондо ошон үчүн ар бирине адашпаш үчүн мондой класстарды бере алабыз. Эми бул жакка дагы азыр берип көрөлү дагы бул жака. Азырынча активде туруп кошумча башкачараак кылып болду, экөө башка болуш үчүн. Эми азыр nav logo дегенди биз эметип көрөлү. CSS'ин жардамы менен стилин кылып көрөлү, кандай кылып туруп, мисалы цветтерин өзгөртүп. Азыр бул жака өтүп, nav logo деген кандай кылыш керек? Азыр Figma'га киребиз дагы, көрсөтүп берем. Мисалы үчүн бул жака мынакей nav logo дегенди алып келдик да, CSS үчүн жазып кетебиз. Бул жака точкасы менен класс болгондо точка болот. Буну да кийин өтөбүз. Себеби класс точка деген бул классты билдирет. Бул жака алып келебиз дагы. Эми Figma'ны карайбыз. Мисалы үчүн сөзсүз түрдө бул жактан Figma'ны карап туруп, мынакей. Экөөнү басканда бул жактан азыр Figma'да мондой өзүнүн размерлери, мынакей. Ширинасы, узундугу да бүт баары көрүнүп калат. Мисалы үчүн кандай шрифтте жазылганы, мисалы үчүн бүт баары могул жерден эметилет, кийин сабактын башынан үйрөтүлөт. Мисалы үчүн биздин мынакей size деген бар, size деген бул размер деген түшүндүрөт. 24 пиксель экен да. Ошону азыр биз font size деп туруп бул өздөрүнүн эмелери бар. Бул жакта да CSS тегтер бар. Font size деп туруп беребиз. Бул жактан бассак эле чыгып калат. 24 болчу. 24 деп туруп беребиз. Мисалы үчүн азыр байкап көрөлү. Бул жактан мынакей чоңоюп калды. Чоң болуп калды. Эми бул жактан дагы кайсысын өзгөртсөк болот. Мисалы үчүн Figma'га барабыз дагы. Эми бул 9 эме кылып көрсөк болот экен. Weight деп, font weight мисалы үчүн. Дагы көрүнүктүү кылып туруп, мисалы үчүн азыр мына айырмасын карап турабыз. 900 кылат экенбиз дагы. Font weight дегенде 900 кылабыз. Азыр бул жактан мисалы үчүн 400 болуп тура берсин, азыр айырмасын карайбыз дагы. Бир аз мынакей, мындай болуп турат. Азыр дагы 900 бергенде булдан дагы капкара болуп туруп чыгат. Азыр да берели. 900. Өзү эң чоңу бул жерде 900га чейин. Мынакей. Бул жактан көрүнүп атабы? Азыр 900га берип көрөлү. Өзгөрөт. Мынакей, көрдүңүздөр, ошондо font weight деп туруп, мисалы үчүн 400дөн баштап 900га чейин берсек болот. Андан кийин эмнени биз оранжевый цветте кылып алсак болот, Буну биз атайын башкача кылып, спан кылып туруп, биз эмне кылганбыз могул жерден. Башкача класс бергенбиз да, окшош болсо анда өзгөрбөй калат да. Кандай туура класс беришти дагы кийинчерээк дагы өтүлөт сабактарда. Бул жака дагы көчүрүп алып келебиз дагы. Эми Элнура, мындай кылсак болот окшойт. Бир аз тездеткенге варианттарыбыз барбы? Муну мурда жасадыңар беле? Эгер даяр коддор болсо кичине тез коюп эле. Коддор бар, ошондой көрсөтүп алабыз. Муну цветин өзгөртүп туруп, анан ошондой кыла берем, Эч неме этпегенде. Себеби азыр эми биринчи эле бүгүнкү сабакта итак эле мунун баарын түшүнбөйбүз. Аны түшүнүп атам. Анан баягы главный сутьту түшүнүп, эми мындай фронтенд деген эмне экенин бир түшүнүп калышсын. Сиз бир коддорду, даяр коддорду эле коюп көрсөтүп берсеңиз. Ошондой кылсам да болот, Азыр color деген англис тилинен келген сөз, бул тексттин өңүн өзгөртүп берет. Азыр ошол жерден экен да, калгандарын уже даяр код менен да көрсөтүп берип коеюн. Мынакей Figma'га барабыз дагы. Бул жерде мынакей азыр уруксат жок экен. Редактировать экен. Могул жерден окшош эле экен. Өңдөрү. Мына да алып көрөлү. Могул жерде мынакей уже могул жерде өзүнүн өңдөрдүн түстөрүн өзүндө мындай берет. Ошону алып барып туруп көчүрөбүз дагы. Азыр өң өзгөрүп калат.
Näçe özgörtüp uşintiп barganda altyp keterбиз да. Бул жактан үстүнө дагы бош орутуп берсек болот, кааласак бул жака жылдырсак болот, ортого алып келсек болот да, ар кандай болот. Азыр андай болсо ошол даяр код менен дагы көрсөтүп берип болуп, мисалы үчүн кандай кылып иштедик э. Бул жерде дагы азыр толук болгон жок, бирок мындай болуп турат. Мисалы үчүн могу Figma'да көрдүңүздөр э, могу да бүт баары мындай болуп түзүлүп калган. Мынакей бүт баары. Бул жерде дагы мынакей. Ошону мен азыр код менен эле жазып койдум да, мындай туруп бүт баарынын акырында моундай болуп мынакей. Уже бул жерде бассаң дагы уже өңүн өзгөртөт э. Бул дагы өзүнчө бул дагы өтүлүшкө көрсөтүп берейин бул жакта даяр эле код менен. Мынакей азыркы мен түзүп аткам мынакей header'дан мынакей header'ге чейин. Ошол бир шапкасын эле түздүм могу жерденчи. Мынакей. Header деп header'ден класс берип алдым. Андан кийин бүт баары мен мына div деген контейнерге салып алдым. Мынакей бүт баарынчы. Мына биринчиси мына. Андан кийин биз навигация деп коебуз да. Nav деп берсек тег бар. Бул менен биз мына шапканын бүт навигациясын түзүп алабыз. Мисалы үчүн мынакей логону түзүп алдым. Да, кыргыз fruit деп туруп логону түзүп алдым. Бул жерде класс бердим да, азыркы көрсөтүп берген ушул болчу. Андан кийин дагы баягы мобильный версиясын өткөндө эме болот да. Жандай менюда чыгат да, мына кнопка. Азыр көрсөтүп берейин аны дагы. Мисалы үчүн биз мисалы үчүн эң жогорку размерден биз мобильныйга чейин алып келебиз да. Ошондо алып келгенде, мисалы үчүн алып келгенде бизге меню чыгып берет э. Мындай. Азыр бул жерде жакшы жасалып толук бүткөн жок. Бул жактан бир аз эмеси болуп калды. Ондай меню чыгып берет да, ошону мен бул жактан жазып алдым. Код аркылуу мынакей. 3кө бөлүп туруп мынакей. Ушундай 3 сызыктуу болуп турат э. 1, 2, 3 сызыктуу болуп турат. Ушундай болуп туруп мен мына кнопка салып туруп жасап алдым. Анан кийинки өңү түстүн размери мен CSS аркылуу жасап койдум бул жакта. Бул жакта CSS аркылуу жасап койдум. Бул жактан CSS аркылуу жасап койдум. Мынакей. Мынакей могу жактан жасап туруп, мынакей ширина, width деген бар, бул ширинасы 25 кылдым. Height дегени бар, бул узундугун жасап койдум. Андан кийин background color деген бул өзүнө ошол оранжевый цветти бердим да. Анан margin деген бул мисалы үчүн бири-биринен мындай тийип турбайт да, аралыкты берет бул. Отступ деп коебуз э, ошолорду берет. Мисалы үчүн 5 пиксель берип алдым. Ошентип жана линияларды бүт баарын менюну ушундай CSS аркылуу иштетип алдым. Мисалы үчүн ошону эле биз мисалы башсак азыр меню ачылат э. Мисалы үчүн буну башсам X айланып туруп анан меню ачылат э. Аны мен JavaScript менен кылып алдым. JavaScript'ти бул жактан да көрсөтүп кетейин. JavaScript'те мен script.js деген ачып алдым э бул жактан. Ачканда бул жака JavaScript менен биз өзүнчө дагы код жазабыз да. Мисалы үчүн айтабыз да. Мисалы үчүн ол add listener деп бул жакта биз айтабыз. Бизге ушундай кнопканы басканда бизге меню ачыла турган, анан кайрадан биз жана X болуп калат да, X'ти басканда кайрадан меню жабыла турган болуш керек деп мынакей. Мисалы үчүн биз айтабыз мынакей, ар кандай англис тилинде жазылат бул коддордо. Мисалы үчүн ошол эле менюну X'ти басканда мынакей азыр мындай көрсөтөйүн. Мына X, муну бассам X болуп калды. Мынакей меню ачылып калды мобильный версиядачы. Эми ошо X'ти басканда мен кайра мына менюну мен жаап коюшум керек. Ошол мына жерде турат. Код. Мынакей. Remove деген методдун жардамы менен мен кайра ошол могу жерде класстар менен түзөбүз да, бул жакта класстары берилген. Ошол боюнча биз айтып алабыз. Кайра мен X'ти басканда мына менюну жок кылып бер деп айтабыз да, мынакей. Бул JavaScript'тин жардамы менен болот бир гана. Мынакей, бул жерде эч кандай нерсе жок. Ал эми могу жерде басканда мындай меню кайрадан көрсөтүлөт э. Буну да ар кандай кылып жасасак болот. Анан кийин могу компанияны баскандан кийинки башка страницага, бул бассам башка страницага кетип берет э. Кайрадан мен ушуну кнопканы JavaScript'тин жардамы менен жасап койдум. Буну JavaScript аркылуу болду. Андан кийин дагы
keyinkilerini aytып keteyim dagы. Vaqt көп ketip калбасын. HTML'ге өтөлү дагы. Кийинки могул жерде бүт эле главная страница да компания жөнүндө булар дагы мынакей. Өзүнчө бул да тегтери бар. У, ли деген мынакей. Эй деген булар бүт. Кийин бүт баары толук өтүлөт. Ушулардын жардамы менен мен мындан дагы тизип алдым да. Анан буну мен CSS'дин жардамы менен размерлерин жогорулатып, бүт баарын мондой болуп туруп мынакей. Да, аралыктары, мисалы үчүн display flex деген бар. Буну ошол бүт катар менен могул макеттегидей кылып туруп бөлүп берет. Бул жерде дагы ар кандай алып туруп, мисалы үчүн мондой болуп туруп, ушундай ар кандай коддор бар. Ошолордун жардамы менен биз ар кандай алып туруп, ошол макетте кандай болсо, ошондой болуп туруп биз код аркылуу жазып беребиз. Азыр могул биринчи могул header шапкасы бүттү. Бул жерде биз HTML, андан кийин могул цветтерди бердик, могул бүт баарын өзүнүн ордунда кылып түзүп алдык. Баары окшош кылып, мына размерде бирдей болду. Ошону биз CSS'дин жардамы менен болду. Андан кийин жана кнопканы басып ачып чапканда мен JavaScript'тин жардамы менен орнотуп алдым. Эми буларды дагы биз мондой болуп туруп макеттегидей кылышыбыз керек да. HTML менен жанагындай алып туруп жазып алам. Мисалы үчүн биринчи HTML'ден кайра өтөм дагы. Мынакей. Main деген негизги бул бүт негизги страницалардын камтысында болот. Мисалы үчүн section деп бар бир страницаны бөлүп алсак болот. Азыр биз биринчи бул негизги страницаны түзүп алабыз. Бул hero деп коюп айтсак да болот. Class hero деп коебуз. Буга деле контейнер менен түзүп алам. Андан кийин экиге бөлүп алам. Hero content деп туруп content кылып туруп, андан кийин сүрөттүкү менен мынакей. Hero image деген эки div деген экөөнү ортодон бөлүп алам да. Мынакей экөөнүн отдельно болот. Бул өзүнчө болуп түзүлөт. Бул өзүнчө. Биз ушул div дегендердин жардамы менен экиге бөлүп алабыз. Div деген жардамы менен болгондо аны кантип бөлөбүз? Мисалы үчүн display деп жана көрсөтүп кеттим. Могул жактан display деген бар. Ошол менен мен CSS'ге жазып койсом, ошол эки контентти бизге бөлүп берет эки жакка. Ушул менен display flex деп коебуз. Эми мына текстти да мен өзүнчө аркасындагы кнопка окшош экен да, аркасына бир аз билинбеген цветти берип алам. Ал жерде жазууну ушундай цветте кылып өзгөртүп алам. Биринчи HTML жазганда жөн эле кара цвет болуп жазылып калат да, аркасында кнопкада мондой цвети да билинбейт, могул тексттин цвети да өзгөрбөйт. Мен аны CSS'дин жардамы менен жазып алам. Азыр могул жерден карайбыз ушул текстти кантип жаздым. Кантип жаздым? Азыркы бир Кыргызстандагы номер 1 кургатылган жемиштер дегенди кайсыл менен жазып алдым. Бул жерде heading дегендер бар, бул жерде. Тексттерди биз негизги тексттерди бөлүп алабыз да. Ошолор боюнча мисалы бул жакка дагы мен heroes title деген класс берип алдым. Бергенден кийин бул тексттин өзүн көчүрүп алып келип коюп койдум. Анан мага бул жактан жөн эле кара болуп эле ушул текст туруп калат. Эми буну мен тоздошум керек, аркасына өң беришим керек, бир аз кнопкага окшош. Анан бул кара цветти оранжевый кылып көрүшүм керек. Ал үчүн кайра эле style CSS'ке барасыңар дагы. Ал жакта азыр hero деп туруп, мен hero title деп туруп эметип алгам. Класс берип алгам. Анын үчүн display inline block деп туруп мен жана кнопка бар тартында, ошондо түзүш үчүн display inline block деп алам дагы. Андан background деп туруп, background бул жактан мен өзү CSS'дин башында мындай өзгөрмөлөрдү жасап койгом. Негизги биз кандай цветти колдонсок дайыма. Андан кийин будан ачыгыраак цветти колдоном. Андан кийин ак сөзсүз колдонулат. Андан кара, андан да бир аз ак, мындай кара эмес, мындай сериге окшош кеткен дагы цветтер болот да. Булар мен ондо переменный деп коет. Бул өзгөрмөлөргө мен мындай ат коюп алдым өзүм. Ушундай туруп кийин мен олор көчүрүп ар эмени көчүрүп отуруп бербейм. Бул жактан мен var деген могул жактан азыр көрсөтөбүз. Var деген эмеси бар, переменныйдын өзүнүн формасы бар. Ошону жазсаңыздар сразу эле чыгат. Мынакей. Мынаны төрөлү мен мисалы үчүн мына жерден алып келем дагы. Көчүрүп туруп. Мисалы үчүн var менен жазып берет, жана переменный өзгөрмөлөрдү var десек, андан кийин могул жакта даяр чыгып калат өздөрү. Негизги бул жерде background анда кандай болчу эле менде
ачыгыраак болчу, өтө light деп туруп, мисалы ачык оранжевый цветте болчу да, мисалы үчүн. Light деген неме менен берип алдым, түшүнүктүү болуш үчүн өзүмө. Андан кийин padding деген бар, ички аралыктары, кнопканын могул жерде ички padding деген бар, мына Кыргызстан деген үстүндө да место турат, эки жагында, үстү астында турат да. Ушуну мен padding менен аралыкты берип алдым да. Мисалы үчүн могул жерден карап туруп, мисалы үчүн бул жакты бассак, мына текстти бассам биринчи. Фигманы дагы жакшы өздөштүрүш керек болот. Мынакей 16 отурат. Үстү ылдый 16, эки жагы 16. Ушул размерди мен padding деген менен алып келип туруп, бул жака коюп койдум. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Мынакей padding дегенде мен 4 тарабынан орундук берип койду. Өзүнүн фигмада размерлери болот жасап атканда. Ушуларды алып келип койдум. Анан могу кнопканын айланасы дагы мына 4 бурчтук эмес да. Мына байкалып атабы? Мындай болуп туруп, бирөө чекелери кыркылып кеткен. Буну мен бул жактан башсам, мынакей. Бул жактан жок, радиус деп турат, 100 пиксель деп берет да. Мен ошону алып келем дагы, өзүнүн бул чекелерин кыркып алыш үчүн биз border radius деген эмени колдонобуз, методдорду буларды өздөрүн. 100 пиксель кылам. Андан кийин размери, font size, андан кийин margin bottom, кийинки элементтин аралыгын margin деген менен бөлүп аласыз. Мисалы үчүн могул экөөнүн аралыгы бар. Буну биз margin bottom деген ылдый жагы, топ десек жогору жагы, кийинчерээк аны өтүп кетесиздер, үйрөнүп. Ошондой болуп бөлүнүп кетет. Ушул экөөнүн аралыгы менен margin менен белгилеп алабыз. Дагы font size бул размер, тексттин размери, line деген height деген бул дагы аралыктары. Color деген бул өңү, түсү, бул кара цветте эмес, биз оранжевый цветке өткөрүп алдык. Ошону менен мен жанагындай өзгөрмөлөрдүн жардамы менен мен жазып койдум. Мен себеби өзгөрмөлөр түзүп алгам башында. Мынакей color accent түзүп коем, ошол менен кете берет. Андан кийинки могуну текст эми HTML менен жазылган жөн эле кара эле, жөнөкөй эле текст болуп калат. Мындай эле жөн эле мындай эле текст болуп калат. Эми мен буну чоң кылып туруп, мындай кара жазуу менен жазылып, мындай. Анан эки бөлүгү, мына эки бөлүгү, эки тексттин эмеси, сөзү оранжевый цветте. Буну кантип жазып алабыз? Бул жактан дагы көрсөтөт. HTML-га кирем дагы. Мынакей. P деген бар, бул paragraph деп коебуз. Бул жөнөкөй тексттерди жазып кетебиз да. Бул жака дагы. Мен header description деп класс берип алдым дагы. Баягы Европа билим дегенде дегенде өңү башкача болот да. Ага дагы класс берип алдым. Андан кийин калган тексттер бул жерде P менен жабылып кетет. Бул ачыла турган эмеси, кийин бул жабыла турган тегтердин өздөрүнүн ушундай бул формалары бар. Бул текст менен эметип алдык дагы. Кийин стайлга барып туруп, ошол эле hero description деген класс бергем да. Ошол менен эле түзүп кете берем. Мисалы үчүн font size 18 пиксель кылып, тексттин размери 18 пиксель экен. Андан кийин margin, тексттин ылдый margin bottom деген бул тексттин ылдый жагы. Могул тексттин мына экөөнүн аралыгын көргөндө 30, мына экөөнүн аралыгы мисалы үчүн азыр мен экөөнүн аралыгын карасам 49 экен. Мен бул жагын толук эметпедим. Мисалы 49 экен. Менде 30 деп турат. 30 деп турат. Мен ошону азыр 30дун ордуна мен 49 деп өзгөртүп коем. Себеби фигмада ошондой болгон, түзүлгөн. Фигмада кандай болсо биз ошондой размерин жазабыз. Андан кийин текст кара түстө болчу, мен dark деп берип алгам, кара түстө, темный деген билет, англис тилинен ошондой кылып берип алгам, тексттин өңү. Ушундай кылып түзүп кеттим. Бул текст болду, өзүнчө жакшынакай болуп чыгып калды бул жактан. Азыр бул жактан өзгөртүп коелу. Бул жактан бергенде. Тексттин размерин карап көрөбүз. Азыр бул жакта мен өзгөртүп көптүрмүн. Сиздерге. Фигмада кандай болчу, мисалы үчүн тексттин размерин карайбыз дагы. Бул жакта size размер деген 56 пиксель экен. Азыр мен ошону font size 56 кылып кетем. 56 деген кандай font size. Менде 18 деп ошончо кичинекей болуп калды. Азыр мен бул жерде 56 кылып кетем размерин. Азыр бул жактан карайбыз дагы айырмачылыгын. Карайбыз дагы азыр чоңойот. Мындай болуп чоңоюп кетет. Бир аз азыр чоң болуп кетти. Өзгөртүү буларын бүт баарын өзүнүн ушундай коддор менен жазып, буну жакшынакай кылабыз. Мисалы аралыктары көп болуп кетти.
Андан кийин description'dan biz дагы текст biz мындай коюу болуш үчүн азыр font weight деген эмени тегти колдонуп турабыз. Бул жактан Figma'ны карайбыз дагы. Бул жерде font weight 700 да. 700 ошону да берип коебуз. 700 кылабыз. Мисалы үчүн font weight деп жазабыз бул жакка. Ал биз текстибизди коюлап берет. Кыргызча айтканда болот. Font бүт баарын практика алганда бүт баары эсиңизде да калат. Бул жерде карайбыз да 700 тандап алабыз. Азыр карасак, тексттин эмеси өзгөрүп калат азыр. Могул жерден алабыз дагы. Мынакей. Font weight. Аралыктарды өзгөртсө болот. Бул жактан өзгөрүп кетсе болот. Мынакей ушундай болуп кетти. Андан кийин могул жерде дагы бизде 3 мындай болуп турат. Клиент доставка дегенде турат. Буларды кандай жазып койдум азыр. Бул жакка да HTML кирем дагы. Бул жактан аларды да өзүнчө биз div'ке салып туруп жазып алдым. Мынакей. Div'те бөлүп алдым да, булар өзүнчө болот да. Булар div деп, class деп, status деп туруп бул жерге берип койдум. Андан кийин div деп туруп бул жердин ар бирин өзүнчө бөлдүм. Себеби бул жерде экөөнү биз эки жакка бөлүшүбүз керек да. Мынакей цифрасы турат бул жерде. Бул жерде жазуу турат, Буну экөөнү бөлүш үчүн бул дагы бир div бердим. Div дагы экөөнү, мына экөөнү дагы бөлүп берет да бизге. Мынакей үчөөнү доставка, рейтинг деп турат. Үчөөнү ушундай алып туруп, мынакей код менен жазып алдым. Div'тер менен иштеп алдым. Ичинде биз spam менен колдондук. Бул жактан дагы стайлга кетем дагы. CSS'ке кетип туруп, бул жакта дагы мен мынакей бүт баарын дисплей менен биз өзүнүн формасын да алып туруп бөлүп алабыз да. Мисалы үчүн катар менен турат го. Мисалы үчүн биринчи клиент турат, экинчиде бул жерде доставка, анда үчүнчүсү тренинг деп турат. Ошолорду биз мынакей display flexтин жардамы менен бөлүп алдым. Аралык деген gap деген бул ошолордун аралыгы. Аралыгындагы мен gap деген менен берип алдым. Мисалы үчүн мынакей. Мына экөөнүн аралыгы бар да, gap дегенде мынакей. Мына 50 болуп турат. Ал жакта мен кандай кылып койдум азыр? Бул жакта мен 40 кылып коюп турмун, Бул жерде мен дагы 50 кылып туруп өзгөртүп койдум. 50. Margin деген ошол кийинки элемент менен биз аралыгын тактап алабыз. Бул жактагы ылдыйкы элемент, мисалы үчүн кнопканын экөөнүн айырмасы бар да, аралыгы. 25 экен аралыгы. Ошондо отуруп биз ылдыйкы жакты маржиндерди белгилеп алабыз. Эми мына сүрөттү да жайгаштырыш үчүн бул жактан дагы мен азыр дагы башка HTML менен өтүп алдым, түзүп алдым. Мынакей. Бул жакка дагы мындан div менен бөлүп койдум да. Div class деп hero image. Бул жерде image деген сүрөт деген, Андан кийин сүрөттү биз мына image деген мондай тег бар. Мына src деген мондай эме менен биз могул жактан сүрөттөрүбүз болот могул жакта. Мынакей сүрөттөрдүн бүт баарын киргизип алгам. Мындай алып туруп мынакей сүрөттү киргизип алгам. Ошол сүрөттү мен ушул ссылка аркылуу HTML-га жүктөп алам. Мынакей. Image бул тег, сүрөт жүктөй турган. src деген бул жерде ошол биз ссылка аркылуу мисалы үчүн кандай алып кетебиз бул жагын көрсөтүп коем. Мисалы үчүн точка бэкслэш кылып туруп, мисалы image бассам, папкам чыкты менде. Андан кийин кайсы сүрөт жүктөйм. Анан alt деп туруп, мисалы үчүн сүрөт өчүп калганда да, мисалы үчүн ал жерде сүрөттө бар экенин билиш үчүн, мисалы үчүн ар кандай алып туруп ат кылып койсок болот да. Ушул сүрөткө жараша ат койсок болот. Мисалы үчүн азыр бизде сүрөттө кургатылган жемиштер турат, Кургатылган жемиштер деп койдум. Каласыңар англисче жазып койсоңор болот. Бул жерде мен кыргызча жазып койдум. Андан кийин да hero image деген мен класс берип койдум. Себеби сүрөттү дагы чоң, кичинекей кылып мен бөлүшүм керек. Бул жерде размери бар да өзүнүн сүрөттүн. Мынакей. 651 пиксель болуп атат, Ошону мен размерин бул жака жазып коюш үчүн мен класс берип алдым да. Класс берип койдум дагы. Бул жактан кайра эле style CSS'ке барам дагы. Барып туруп, бул жакка мынакей. Азыр өтүп калдык. Image. Бул жака image'ти бербептирмин, бирок бул жака дагы ошол классты алып келип туруп, мисалы үчүн размерин берип койсок болот да, могул жактан. Мисалы үчүн могул жерден мынакей hero image'ти мен копировать этип туруп, могул жактан копия кылып туруп мен
CSS алып келем дагы. Бул жака алып келип туруп. Точка класстар дайыма точка менен кетет. Аны кийин дагы сабактарда уже үйрөнүсүздөр. Азыр биринчи болуп үйрөнүп аткандар үчүн кыйын болушу мүмкүн. Размери дегенде биз ширина дегенде width деген англис тилинен келген менен белгилейбиз дагы. Фигмага барам дагы. Канча экен бул жерде 651 пиксель. Ошону мен жазып койсом болот бул жака. 651 десем багы. Кээде сүрөттөр чоң болуп же кичинекей болбош үчүн өзүнүн размерин түшүш үчүн мисалы үчүн ушундай кылып жазып койсом болот. Бул сүрөттү коюп алдым. Анан бул кнопканы да жайгаштырып койсок болот. Кнопканы жайгаштыруу үчүн мисалы үчүн бул жакта button деген бар. Мен button менен түздүм, азыр кандай алдым, азыр көрөбүз. Андан кийин мынакей. Бул кнопканы дагы дискке салып алдым. Атайын өзүнчө бөлөк ортого келип туруш керек да, ортодо турат, Figma'да, макетте. Бул жерде өзүнө контейнер түзүп алдым кнопканын. Андан кийин бул жерде ссылка болгон үчүн биз аны барсак, кийинки башка страница өтөбүз да, ошондо ссылкаларды биз көбүнчөсү мисалы үчүн A деген тег менен беребиз. Href деп туруп, бул жерде кайсыл эмеге барабыз, ошол жака беребиз. Мисалы үчүн продукцияга барышыбыз мүмкүн, ошондой страницалар болот да ар бир эмесинде. Андан кийин класс button деген бердим. Кошумча дагы бир класс бердим. Мына жерде бир класс кетип атат button деген. Дагы бир дагы кошумча мага класста керек болушу мүмкүн. Ал дагы бир класс берип койдум. Анан кийинчерээк дагы кенен үйрөнөбүз. Анан бул жерде узнать деп туруп, бул жерде өзүнүн текст турат, мисалы Figma'да мынакей. Узнать подробнее деп турат. Ушуну көчүрүп келип туруп коюп коем, карай ордуна эле. Келип туруп, анан кийин коюп койдум, бул жөн эле ушундай эле жөнөкөй эле текст болуп калды. Эми мен буну кнопка кылышым керек да, жашынакай кылып, поздоп, мондой кнопканы чекелерине кыркып, могу цветти ак кылып, кнопканы өзүнүн оранжевый цветте кылып. Анын үчүн мен CSS'ге барам дагы. Барып туруп таке. Button дегенде могу жерде. Мен жанагы button'дын контейнер түзүп алдым го, btn контейнер деп турам. Мен display flex деген жардам менен мен мону кнопканы ортого алып келишим керек да. Ортого алып келип алдым мынакей. Өзү бул бул жерде басып кетет. Ортого алып келип алдым. Өзү биз HTML жазганда могу жерде туруп калат да. Жөнөкөй болуп, мен буну ортого алып келиш үчүн мен display жардамы менен алып келдим бул жака. Да, display жардамы менен. Display жардамы менен алып келдим да, мынакей. Display flex деп туруп, justify content center десем, center деген билесиңер, center деген түшүндүрөт, Ошонун жардамы менен мен ортого алып келип алдым. Анан margin top деген бул өйдөгү жака мен аралыкты берип койдум да, ошо үстүнкү контент менен текст менен жабышып калбаш үчүн. Андан кийин button деп туруп, button'ун өзүн түзүп баштайм. Display inline блок деп туруп, мен бул жактан ол текстти ортого жакшынакай кылып жайгаштырып алышым керек. Бассам басылып кетет, башка цвет болуп. Ортого алып келип алышым керек, узнать деген сөздө. Ортого алып келдим. Бул жакта мен могу жерде inline блок деген менен. Андан кийин padding деп туруп, мен аралыгын бердим. Ол текст турат, узнать дегенден үстүнкү чекеңки могу жерде аралыктар турат, padding менен берип алдым. Padding менен үстү жагын 12 кылдым да, эки чекесин 30 пиксель менен берип койдум. Анан чекесине 140 коюдум. Андан да керексиз нерселерди жок кылып, non деп туруп, жок деген сөз менен жок кылып койдум дагы. Анан текстти дагы мен коюураак кылып туруп берип койдум bold менен. Анан тексттин размерин 16 пиксель кылып койдум. Чекеде бизде border деп туруп, чекеде кнопканын чекелеринде мисалы үчүн дагы өзүнчө сызыктар чыгып калат. Мен аны да non деген эме менен жок кылып салдым. Анан мисалы үчүн cursor pointer деген бар. Бул жерде мисалы кнопканан барсак, мынакей. Мурундан кол эме чыгып атат, сөмөй. Ошону көрсөтүп берет. Анан text align center деп туруп, бул тексттин өзүн ол ортодо турат, Ортодо турат, мен ортого алып келип койдум. Мына басканда башка цвет болуп атат, буну ар кандай өзгөртүп болот. Азыр эч нерсе көрүнбөй атат, мен бул жагын өзгөртүп турмун, бул жагын дагы өзгөртүп ар кандай алсак. Мисалы үчүн power деген бар. Бир нерсени басканда, мисалы үчүн ак болуп калып атат, эмеси. Мисалы үчүн башка цвет берип көрөлү бул жакта. Мисалы үчүн кызыл цвет берип көрөлү. Мисалы үчүн кызыл берип койсок деле. Мисалы үчүн мынакей кызыл болгондо бул жагы азыр. Background color. Ар кандай алып туруп цветтери, мисалы power менен басканда ар кандай болуп калат. Бул жагын эметпеген окшойм азыр. Мынакей кызыл болуп калды. Мынакей
мына мышканы басканда кызыл болуп калды, мисалы үчүн. Кнопканы басканда өзгөрүп кетет да, түстөрүн ар кандай өзгөртүп алсак. Бул hover деген жардам менен беребиз. Бул жерде кыймылдап атат да, мына transform деп атат. Бул кыймыл аракети берип атат да, мынакей. Басканда кыймылдап атат. Бул transform, transition дегендер бар, булар анимация сыяктуу менен өздөрүнүн. Буларды дагы өтүлөт. Ушундай кылганда кыймылдап атат. Ушуну transform деген менен кыймылдатып атам. Мына ушу кыскача. Дагы бул сону болуп фигмада болуп түшүрүш керек. Буну толук жасап көрбөдүм. Бүгүнкү эле бир аз жасап салдым жана. Ошон үчүн толук фигмадай да болуп чыккан жок. Буну биз өзүбүз фигмадагы дагы бүт размеринде кылып туруп, бүт баарын карап, тактап, кийин дагы буну Pixel Perfect деген дагы инструмент бар. Анын жардамы менен дагы биз ушу фигмадагыдай жасадык деп туруп, анын дагы биз теңештирип, бири-бирине салыштырып көрөбүз. Себеби кээинки компанияларда ошондой Pixel Perfect деген дагы алар талап кылат да. Кантип фигмада макет дизайнерлердин тарабынан кандай жасалган болсо, биз көрсөккө болуп атабыз, коддун жардамы менен түшүрүп атабыз, жасап атабыз. Ошондой болуп түшүш керек. Мисалы үчүн мына 18 болсо, 28 болуп калбаш керек да, бул жерчи. Могул сүрөттүн размери 651 болуп турса, ушундай алып жүрүш керек. Мисалы үчүн буну 700 болуп койбошубуз керек да. Ошо кыскача түшүндүрө алдым деген үмүттөмүн. Так, Ошо. Элнур айым, сизге чоң рахмат. Ден соолуктугуңуз. Эми менин жеке оюмда эми мындай бардык эле адамдар түшүнөт. Түшүнөт дегенимдин себеби эми мындай айтып атканды түшүнө берет. Бирок түшүнгөн башка экен, аны үйрөнүп кеткен башка экен да. Азыр сурасак, мисалы, могул жерде любой бир адамдан түшүндүңөрбү десек, түшүндүк деп айта берет экен да. Азыр мен үнүңүздөрдү кайрадан чыгарып коеюн. Азыр баардыгыңыздарга үндү чыгарганга уруксат берип койдум. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Анан бирок мындай өзүм деле ошол практикада көрдүм. Түшүнгөн нерсени деле жасап кетүү бул аябай кыйын экен. Үйрөнүш керек экен да. Жөн эле мындай түшүнүп коюу эмес, үйрөнүш керек экен. Анан биз ошол курстун 6 ай курс, анан 3 ай дагы реалдуу проекттерде стажировка. Ошол 9 айдын ичинде биз үйрөтүп, программист кылып иштеп кеткенге шарт түзүп беришибиз керек экен. Айткым келгени ошол. Анан бул жакта андан кийин дагы суроолор келди. Дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Анан жок, жөн эле мен көрүп коеюн деп эле киргем дегендер болсо, андагы маселе деле жок. Болду, биякта суроо деле жок экен. Так, бар экен да. Ассаламу алейкум, кандайсыз Турат агай? Курстун аягында сертификат берилеби? Негизи биз мындай курс окуткан мекеме эмеспиз. Мындай сертификат бул эч кимге кереги жок. Бирок мындай талап болуп калса, менин жумушуман сертификат сурап атат десе, жазып берип кое беребиз. Печат басып, биздин компаниянын печатын басып, ушу 6 ай окуду, мынча саат окуду, мындай стажировка кылды деп сертификатты берип кое беребиз. Бирок эми негизи сертификат деле, диплом деле бул эч кимге керек нерсе эмес. Сиздин сертификатыңызды эмес, сиздин эмне билгениңизди сурайт. Азыр могул Элнура көрсөтүп берген коддорду жаза аласызбы, ошону сурайт. Ошон үчүн бул сертификат маселесин мындай унутуп эле койсоңор болот. Бирок азыр да айтканымдай, зарыл болуп атат, мага керек десе, кээ бир кесиптештерибиз сурап калат. Биздин компаниядан сертификат сурап атат десе, жазып берип кое беребиз, проблема жок. Мындай фактически. Саламатсызбы? Туура айтасыз агай дейт. Саламатчылык. Сыр болбосо агай канча айлык аласыз дейт. Мен айлык албайм. То есть эми албайм десем дагы кандай болуп калат?
Эми компания биздики болгон үчүн мен мындай эми эл катары баягы минимальный айлык алам, бирок ушунча алышым керек деген нерсе жок. Компания өзүбүздүкү. Бирок М-банктан канча айлык аласыз десеңиз, эми ал сыр ошол. Негизи эми бирөөнүн айлыгын суроо бул аябай туура эмес нерсе. Сурабаңыздар. Саламатсызбы кайдыйт? Сакина бар экен го арабызда. Саламатчылык, жакшы. Сертификат онлайн бүттү деп берилеби? Жок. Негизи сертификат берилбейт, бирок азыр да айттым аны. Булардын баары Java менен жасалдыбы ошондо деген суроо бар. JavaScript, HTML, CSS бул фронтендде ушул нерселер колдонулат. Анан негизи HTML, CSS дегендерди буларды программалоо тили деп айтышпайт, бирок айткандар деле бар. Иши кылып HTML, CSS, JavaScript деген булар ошол веб сайттарды, анан админ панелдерди биз көрүп аткан ошол мындай беттерди ошолорду жасайт. Компьютер керек да сөзсүз дегенге жооп бердик. Сөзсүз керек. Ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Сабак кайсыл күндөн башталат? Мына уже башталды. Бизде азыр группабызда жазылгандар бар и так эле. Просто биринчи сабакты мындай бесплатный кылып, анан таанышуу иретинде кылдык. Эртеңден баштап, эртең саат 10до сабагыбыз башталат. Уруксат болсо прямой суроо берейинчи дейт. Берсеңиз болот. Ага чейин мен комментарийлерге жооп берип коеюн. Ошондо бир жумада канча жолу курс болот, анан график кандай болот? Так, жумасына 5 күн деп айттык. График ошол Кыргызстан сааты менен 22:00. Нары бери жылыштырып алсак боло берет. Бирок жумасына 5 күн 22:00 мындай стабильно, туруктуу убакыт бөлүшүңүздөр керек. Ассаламу алейкум агай, сабак онлайн болобу, офлайн сиздерге барып окуса болобу? Офлайн мага келем десеңиз проблема жок. Мен Токмокто жашайм, келе бериңиз. Элнура Ошто жашайт, бара бериңиз. Ким бирок биздин балдар офис технопаркта болуп атат. Кааласаңыз технопаркка барып, ушундай маселе бар. Күнү кечке отуруп окуп үйрөнүшүм керек дегендер болсо, проблема жок. Сабакты онлайн өтө беребиз, бирок технопарктан өзүңүз бир местаны алып, open space'те эле биздин балдардын жанына отуруп, ал жерде үйрөнсөңүз болот. Бирок офлайн сабак өтүлбөйт bizde. Фронтенд разработчиктерге суроо талап кандай Кыргызстанда? Ай, суроо талапчы мындай. Билген кишиге ар дайым бар. Билбесеңиз фронтенд эмес, баляны мындай кылсаңыз деле жакшы адис болбосоңуз суроо талап жок. Ушуну көрөм кээде мындай. Жумуш таппай атам дейт да, жумуш таппай атам дейт. Тиги могул жердечи, Телеграмда азыр эле көрсөтүп коеюн сиздерге. Телеграмда канал бар. Телеграмда мына Jobs KG деген, Dev KG деген. Могул жерде карасаңыз, күнүгө мындай ондогон, 20лаган күнүгө вакансия чыгып атат да. Келиңиз мына чогуу эле ушул жерден карап көрөлү. Фронтенд. Фронт. Мынакей, фронт разработчик Билайнга 80 000 сом айлык менен. Middle дейт да, бул ойлобогула, тиги 9 ай курсту бүтө калсам эле 80 000 айлык алат экенмин деп ойлобогула. Бул мындай реклама болуп кетпесин да. Бул могу middle деп атат да, жок дегенде 3 жылдык тажрыйбасы бар адам 80 000 сом айлык алат. Ооба, өзүңүз деле кирип мына могул Jobs, Dev KG деп издесеңиз 20 000 адам и так эле жүрөт бул жакта. Мына ссылкасын деле именно ушунун ссылкасын көчүрүп алдым. Могул жакка таштап коеюн. Ушул ссылка менен кирсеңиздер, ала бересиздер да. Дагы мына карайлы. Фронтенд разработчик, верстальщик $1000. Жок, то есть 10 000 сом. $1000 эмес экен, 10 000 сом. Просто верстальщик. Көрдүңүздөрбү? Бул тажрыйбасы азыраак. Бирок 10 000 сомдон дейт башталат экен да. Бул мындай, значит, тапшырмаларды берет. Көбүрөөк верстайт этсеңиз көбүрөөк айлык аласыз деген сөз. Мына
Юмиро Digital дейт. 30 миңден 80 миңге чейинки айлык. 600дөн 1000 долларга чейин. Axel дегенге эми өзү мындай билсеңиз, жакшы адис болсоңуз, жумуш ар дайым бар. Бирок тилекке каршы ошол болбой атпайбы? Ментор Элнур эжеке эмес, Исхак мырза менен Элнур эжеке экөө тең. Экөө тең сабак өтөт, экөө тең сиздерди контролдойт. Анан курс бүтөрү менен дароо мындай реалдуу проекттерде мындай как жумушта иштеп аткандай иштеп баштай бересиздер да. Анан бир кнопканы мынтип бир кнопканы бассаңыз 10 миң деген доллар табарыңызды билет белеңиз деген рекламаны айтпайм мен. Так. Нурбек мырза, прямой суроо берем деп аткан. Ким эле? Да, бир саат Исхак мырза, сиз башка бир сайтты верстка кылып саласызбы? Нурбек мырза, суроо берсеңиз болот. Кайда кетти? Чыгып кетип калдыбы? Таппай калдым Нурбек мырза сизди. Угулбай атат үнүңүз. Эгер наушник бир нерсе болсо алып салсаңыз. Угулбай атат тилекке каршы. Башкалар сүйлөп көргүлөчү. Адилет мырза, сиздики угулуп атабы мага? Же мен укпай атамбы? 1-1-1-1-2-3. Угулуп атат. Нурбек мырзаны укпай атабыз тилекке каршы. Жок. Алло, саламатсызбы агай? Мен бере Жакшы, берсем болобу? болот. Бул окуунун баасы кандай болот? Ошол жөнүндө айтып кое аласызбы? Записти токтотуп коеюн, Э,